Ahmad Ali. Ahmad maşallah. Алыш сөзү дүйнө элдеринен таркап чет жерлерге кеңири таанылып, кыргыз тилиндеги эрежелер менен башка элдерди бириктирген эл аралык бел күрөш Ош шаарында өттү. Ага 8 мамлекеттен 200гө жакын балбандар катышып, күч сынашып көрүшүүдө. Бел күрөш алыш күрөш боюнча эл аралык федерациясынын президентинин маалыматына караганда, күрөштүн бул түрүн олимпиадалык оюндардын жадыбалына киргизүү үчүн 4 континентке жайылтып, дүйнө жүзүндө 70тен ашуун өлкөдө мелдештер өткөрүлүп туруусу шарт. Жогорку кеңештин депутаты маркум Баяман Эркинбаевдин негизги максаты алыш күрөшүн дүйнөлүк олимпиадалык оюндардын катарына кошуу болгондугун белгилешти. Бул Баяман Эркинбаев каусучты айтып кетпесек болбойт. Бул бирден бир салым кошкон киши ушул киши. Пайдыбалын түзгөн десем да адашпайм. 2002 жылы мен ошол маалда биз жаш бала элек, эсимде турат, ушу стадиондо өткөн. 20 жылдан кийин тарыхтан кийин кайра артка кайтып, 20 жылдан кийин кайра ушул жерде жергесинде официальный түрдө өтөт. Кыргызстанда алыш күрөшү, лейлек, кыргыз күрөшү жана фергана күрөшү боюнча өз алдынча мелдештер өткөрүлүп келген. Кыргыз күрөшүн эл аралык деңгээлге көтөрүү демилгеси колдоого алынбай ара жолдо калган. Учурунда парламенттин депутаты болуп турган Баяман Эркинбаев болсо алыш күрөшү боюнча көп аракеттерди көрүү менен Азия жана дүйнөлүк алыш федерацияларын уюштуруп чет жерлерге таанытууга салымын кошкон. Азия күрөшү арыш кеңирин жайып, дүйнө элдерине таанылып, эл аралык мелдештерден тышкары дүйнө Азия чемпионаттары өткөрүлгөн. 2003 жылы Иран Ислам Республикасынын борбору Тегаранда дүйнөнүн экинчи чемпионаты өткөрүлгөн. Iran is a champion in the world, I don't know you know or not, and we come. Иран алыш боюнча дүйнөнүн чемпиону. Мамлекет спорттун бул түрүнө өзгөчө көңүл бурат. Командалык курамдагы быйыл жакшы даярдык менен келдик. Биздин өлкөдө буга чейин дүйнөнүн чемпионаты өткөн. Азыр спорттун бул түрүнө кызыккандар көп. Бизди тосуп алган Ош шаарына ыраазычылык билдиребиз. Competition. Thank you for everything. Thank you for everything about competition. And Kyrgyzstan is very good. Osh is very nice city. Алыш күрөшү боюнча Азия жана дүйнө чемпионаттары учурунда Иранда, Туркия жана башка өлкөлөрдө өткөрүлүп, спорт адистеринин көңүлүн бурган. Өзбекстанда Бухара фергана күрөшү болуп бөлүнгөнү менен жалпы күрөш федерациясынын кезинде мурунку президент өзү жетектеген. Ошондуктан өзбек күрөшү дүйнөлүк деңгээлге чыгып отурат. Монгол элинде болсо улуттук күрөштүн жеңүүчүсү монгол баатыры деп аталат. Мы же кочевники, конечно, мы же остатки Чингисхана. Биз көчмөн элдерибиз, Чыңгыз ханын урпактары болобуз. Монголияда алыш күрөшү менен машыккандар көп. Өлкөнүн чемпионатында 1,5 миңден ашуу балбандар келип күч сынашкан. Бизде аялдар да көп кызыгышат бул спортко. Кыргызстандын алыш федерациясы бизди жакшы даярдыкта тосуп алышты. Кыргызстанда кыргыз күрөшү түндүк, түштүк, лейлек, алыш, чүйлүк болуп бөлүнүп келет. Антседа алыш бел күрөшүн Азия оюндарын жадыбалына киргизүү аракеттери көрүлүүдө. Биз ушул өнүктүрүш үчүн ушул мектеп программасына киргизип, спорт мектептерге киргизип алышты. Ушу жаш балдардан ылдый жактан карап өнүктүрүп келсек, бул аябай жакшы болот эле. Анткени тамыр болмоюнча болбойт. Бул тамырыбыз да, жаш балдар биздин тамырыбыз. Ошол өзөктү биз башынан тарбиялап келишибиз керек. Ушул нерсеге биздин кичине кемчиликтерибиз бар да. Ушул нерсе Кудай буйрса чечилет деген ойдобуз. Азыркы күндө алыш өнүгүп атат. Өзүңүздөргө белгилүү ар айылдарда, шаарларда алыш өнүгүүнүн алдында өзүңүздөргө белгилүү мына азыр алышыңыз кыйын болуп атат. Башка жактан келгендер утуп атат. Кудайга шүгүр. Биздин кыргыз элинин шу алыш күрөшү өнүгүп атат деген ойдобуз да. Кудай буйрса болгон салымыбызды кошобуз. Балдар бүгүн элибиз үчүн курсан бир жакшы ийгиликтер жеткизип берет деген үмүттөбүз. Алыш күрөшүнүн дүйнө элдерине улачын жайып, бүгүнкүдөй таралгандыгы көпчүлүктү кубандырат. Калыстык кылган калыстар дагы кыргыз тилинде алыштан баштап алыш деген сөздү таратып, мына кармаш, таза, бекер, жамбаш бүт кыргыздын алышын эле эмес, булар тилин да үйрөтүп келет. Мына башка мамлекеттерде мына азыр көрүп турабыз, ушу биздин кыргыз тилде сүйлөп атат. Мына бүгүнкү күнү эми келип Азия чемпионаты өтүп атат. Албетте биздин балдарга ийгилик каалайбыз. Алыш күрөш федерациясы 20 жылдан убакыттан бери алгылыктуу иштерди жасап келе жаткандыгын спорт адистери белгилеп жүрүшөт. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.